Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Урматтуу бир туугандар, Аллахтын жардамы менен тажвид сабактарын улантабыз. Өткөн сабагыбызда сүкүндүү нун жана танвиндин эрежелерин окудук. Бүгүнкү сабагыбызда иншаллах китебибиздин 4-бабын окуйбуз. Ал бөлүмдө эки тема берилген. Сүкүндүү мимдин эрежелери жана таштиттүү нун менен мимдин эрежеси. Сүкүндүү мимдин эрежелери деген негизги темабызга киришерден алдын кыска темабызды бүтүрүп алалы. Таштиттүү нун менен мимдин эрежеси. Эгер нун же мим тамгасы таштиттүү болуп келсе, анда ал эки харакат гунна менен окулат. Мисалы, инна, имма. Инна деп эле кетип калбайбыз, эки нун кылып эле. Имма деп эле кетип калбайбыз. Не бир аз кармап турабыз эки харакат мурундан чыккан үн менен. Эки харакаттан узун да кылбайбыз, эки харакаттан кыска да кылбайбыз. Инна деп экиден ашырбайбыз. Инна деп экиден кем дагы кылбайбыз. Сүкүндүү мимдин эрежелери. Сүкүндүү нун жана танвиндин эрежелери сыяктуу эле сүкүндүү мимдин дагы эрежелери бар. 3 эрежеси бар. Идгам шафави, ихфа шафави, изхар шафави. Бул жерде сүкүндүү нундагы эрежелердин иклап дегени жок туугандар. Түшүнүңүздөр, калган үчөө бар. Ал эми эмнеге шафави деп аталып калган десек, шафа деген эрин деген сөз туугандар. Мим тамгасы эки эринден чыгат. Ошондуктан эриндин идгамы, эриндин ихфасы, эриндин изхары деп аталып калган. Биринчиден, азыр ар бирине кирип окуйбуз. Идгам шафави. Тамгасы, мим тамгасы. Эрежеси. Сүкүндүү мимден кийин дагы бир мим келсе, анда биринчи мимди экинчи мимге идгам кылабыз. Мисалы, алайхим мусада. Жөп-жөнөкөй гана эреже. Экөөнү кошуп, бир таштиттүү мим кылып коебуз туугандар. Түшүнүктүү? Алайхим мусада деп бөлбөйбүз. Фаминхум мухтаде. Жана башка мисалдарды мына ушул эрежеге түшүрө бериңиздер. Ихфа шафави. Тамгасы, ба тамгасы. Эрежеси. Эгер сүкүндүү мимден кийин ба тамгасы келсе, анда сүкүндүү мимди жашырып эки харакат гунна менен окуйбуз. Мисалы, я'тасим биллах. Я'тасим биллах деп эле кетип калбастан эмне кылат экенбиз? Я'тасим деп эки харакат гунна менен кармап турабыз. Тармихим бихижара. Сүкүндүү мимди жашырып эки харакат гунна менен кармап турабыз. Экиден ашырбайбыз, экиден кем да кылбайбыз, айтып өткөнүбүздөй. Гунна эки харакат гана болот. Ихфада туугандар эки эрин ортосунда бир аз тийип-тийбей турат, эки эрин ортосунда бир аз билинип-билинбес ачыкча болот. Туура ачыкча болбойт деп айткан алымдар да болгон. Бирок биз устаздардан үйрөнгөнүбүз, мына ушундай жолдо үйрөнгөнбүз. Эки эрин тийип-тийбей бир аз билинип-билинбес ачылып турат. Ихфа шафавиде жана сүкүнүү нундагы иклап экөөнүкү бир эле окшош эле туугандар. Экөөнүкүндө тең билинип-билинбес ачыкча болот. Тармихим деп жабыштырып албастан тармихим бихижара. Акыркысы изхар шафави. Изхар шафави. Тамгалары калган 26 тамга. Эрежеси. Сүкүндүү мимден кийин мим жана бадан башка 26 тамга келсе, кадимкидей ачык окулат. Мисалы, алам таро. Алам деп ихфа кылбайбыз. Алат таро деп тага да идгам кылып киргизип жибербейбиз. Вамроатуху. Мимден кийин ро тамгасы келди, кадимкидей ачык окулат. Алхамду. Сүкүнүү мимден кийин дал келди, кадимкидей ачык окулат. Түшүнүктүү туугандар? Алхадду деп далга идгам кылып бербейбиз. Алхамду деп ихфа да кылбайбыз. Кадимкидей ачык окулат. Эскертүү. Сүкүнүү мимден кийин вау жана фа тамгалары келсе,
Сүкүндүү мимди ошол вау менен фага идгам кылып жиберүүдөн сактанабыз. Көңүл буруп изгар кылып ачык окуйбуз. Себеби сүкүндүү мим менен вау фа тамгаларынын махражы бир. Фа тамгасына махражы өтө жакын, вау тамгасы экөөнүкү махражы бир. Ошондуктан алайхим валат деп вауга киргизип жибербестен, алайхим валат дебестен мимди ачык окуганга аракет кылабыз. Алайхим валат деп, алайхим валат доллин. Хум фиха дегенде да мимди ачык окуганга аракет кылабыз. Хум фиха холидун. Азыр болсо китебибизди окууга өтөбүз. Бисмилlah, 4-чү бап. Сүкүндүү мим жана шаддалуу мим менен нундун эрежелери. Бул жерде эки тема бар туугандар. Сүкүндүү мимдин эрежелери, экинчи кыска темабыз экен. Нун менен мим шаддалуу болуп келгендеги эрежеси. Окуйбуз. А. Сүкүндүү мимдин эрежеси. Куран алфавитиндеги 28 тамганын бирине сүкүндүү мим кездешкен учурда 3 түрдүү эреже пайда болот. Сүкүндүү мимден кийин 28 тамганын бири келиши мүмкүн турабы туугандар. Мына ошол 28 тамганы 3кө бөлөбүз. Ошол 3 эрежеге байланыштуу сүкүндүү мим 3 түрдүү окулат. Түшүндүрүп айтканда. Биринчиси жашыруу, ихфа. Экинчиси ачык окуу, изхар. Үчүнчүсү бириктирүү, киргизүү, идгам. Эми буларды бир-бирден баяндайбыз. Биринчиси ихфа шафави, эринчил жашыруу. Түшүндүрмө. Шафави деген сөз эринчил дегенди билдирет. Мим тыбышы эки эриндин ортосунан чыккандыгына байланыштуу ошондой аталган. Бардыгы ошондой аталат туугандар. Идгам шафави, ихфа шафави, изхар шафави деп. Ал эми сүкүндүү нун менен танвине жөн гана изхар ихфа деп коебуз. Ихфа шафавиянын тамгасы ба. Эрежеси. Сүкүндүү мимден кийин ба тамгасы келген учурда сүкүндүү мим эки эриндин ортосунда бир аз жашырылып гунна менен окулат. Мисалы: Тармихим бихижара инна роббахум бихим. Тармихим бихижара деп эле кетип калбастан эмне кылат экенбиз? Тармихим деп бир аз кармап турабыз. Ошол ихфа шафави болот. Экинчи изхар шафави, эринчил ачык окуу. Тамгалары мим жана ба тамгасынан башка бардык тамгалар. Эрежеси. Сүкүндүү мимден кийин ба жана мим тамгаларынан башка ар кандай тамга келсе, сүкүндүү мим тамгасы гуннасыз ачык даана чыгарылып окулат. Кадимкидей окулат деген сөз туугандар. Мисалы: Алам таро, алам деп ихфа кылбайбыз, түшүнүктүбү? Ямши, яшши деп шинге идгам кылып киргизирбейбиз. Ямши деп гунна менен жашырбайбыз дагы. Ямши ачык айкын. Хум фиха. Эскертүү: сүкүндүү мимден кийин вау жана фа тамгалары келген учурда өзгөчө көңүл буруп окуу зарыл. Себеби фа, вау, мимден турган бул 3 тамганын махражы бир болгондуктан сүкүндүү мим фага же вауга идгам кылынып окулбастыгы, так ажыратылып окулушу керек. Үчөө тең эки эринден чыгат туугандар. Мим менен вау тамгасы эки эринден чыгат. Фа тамгасы десе үстүңкү тиштер алдыңкы эринин ичине тиет. Бардык эле эки эринге байланыштуу. Ошондуктан ушуларды сүкүндүү мимден кийин фа жана вау тамгалары келсе, идгам кылуудан сактанабыз. Изхар ачык окуганга аракет кылабыз. Мисалы: Алайхим валаддоллин. Алайхим вала деп вауга киргизип жиберүүдөн сактанабыз. Хум фихада дагы фага киргизип жиберүүдөн сактанабыз. Сүкүндүү мимди ачык айкын изхар кылып окуйбуз. Сүкүндүү мимдин 3-чү эрежеси идгам мислайн. Окшош тамгаларды бириктирип окуу. Каласаңыз идгам мислайн деп атасаңыз болот, каласаңыз идгам шафави деп атасаңыз болот. Себеби идгам мислайн деп аталып калган себеби туугандар, ар бир эки окшош тамга бири-бирине идгам кылынса, ошо идгам мислайн деп аталат да. Мисалы, бага идгам кылышы мүмкүн турабы? Мим мимге, нунга идгам кылынса, мына ушу идгам мислайн деп аталат. Түшүндүрмө.
Мислайн эки окшош тамга дегенди билдирет. Эки мим тамгасы катары менен келип бириктирилип окулушуна байланыштуу ушундайча аталган. Тамгасы мим. Идгам мислайндын же идгам шафавийдин тамгасы мим. Эрежеси: сүкүндүү мимден кийин дагы бир мим тамгасы келсе, биринчи мим экинчи мимге бириктирилип гунна менен окулат. Мисалы: Валлаху яидукум магфирах лахум ма яштахун. Валлаху яидукум магфирах деп эки мимди бөлбөйбүз. Экөөнү кошуп туруп эле эки харакат кармап коебуз. Мына ушул гана туугандар. Валлаху яидукум магфирах. Кийинки экинчи кыскача темабыз шаддалуу мим жана шаддалуу нундун эрежеси. Нундун окулуш эрежеси. Эрежелери деген жок, себеби бунун бир эле эрежеси бар. Мим тамгасы жана нун тамгасы шаддалуу болуп келген учурда гунна менен окулуусу зарыл. Булар бир сөздүн ичинде келсе да, эки башка сөздө келип идгам кылынса да эреже бирдей. Бул идгам мислайн менен окшош. Мисалы: инна, аннас, ал-муззаммил, амма. Инна да эле эки нун кылып эле кетип калбайбыз. Эки харакат гунна менен биргеликте окуйбуз. Эки харакаттан ашырбайбыз, кем да кылбайбыз айтып өткөнүбүздөй. Инна деп экиден ашырбайбыз. Инна деп экиден кем да кылбайбыз. Мына ушуну менен китебибиздин 4-чү бабындагы эки теманы окудук. Сүкүндүү мимдин эрежелери жана мим менен нундун таштиттүү болуп келгендеги эрежесин окудук. Өтүлгөн темаларды кайталаңыздар. Курандан ачып, эрежелерди колдонуп окуңуздар. Аллах Таалам бардыгыбызга пайдалуу илим берсин жана бардык иштерибизге жеңилдик берсин. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.